Жаңырган жылдан баштап эле Талас облусунда коронавирустан 6 адам каза болду. Ал эми Көгөй аймактык ооруканасындагы кызыл зонада бүгүнкү тапта 7 адам дарыланууда. Алардын 2-өсүнүн абалы өтө оор, ал эми 5-өөнүн абалы орто оор деп бааланууда. Жугуштуу илдеттен дарыланып жаткан кош бойлуу айым да бар. Бактыга жараша анын абалы туруктуу. Бүгүнкү күндө 8 бейтап жатат. 8 бейтаптын 2-өсүнүн абалы өтө оор деп белгиленип атат. Калгандары 6-оосу мындай орто абалда. Медициналык кызматкерлердин коргонуучу каражаттары да жетиштүү. Анан кийин ковид илдетин дарылоого керектүү дары-дармектер да жетиштүү. Пандемия башталган мезгилден баштап жугуштуу илдет өзгөчө 60 жаштан өйдө курактагыларга, кошумча өнөкөт оорулары бар жарандар арасында өтө курч өтүп, оор акыбалда дарылангандар көп болгон. Талас облусунда да стационарда жаткандардын көпчүлүгү 60 жаштан өйдө курактагы бейтаптар. Оорусу күчөп ооруканада жаткандардын басымдуу бөлүгү коронавируска каршы эмдөө албагандар жана да үй шартында туура эмес дарылангандар болуп саналат. Ал эми вакцинанын бир нече түрү менен жетиштүү көлөмдө мамлекет камсыздап жатат. Акысыз эмдөөдөн өтүү үчүн ар бир жарандын мүмкүнчүлүгү бар. Кайтыш болгондорду, оор абалдагыларды карап көрсөк, көп эле вакцина албагандар болуп атат. Вакцина алгандар ооруп атат, жеңил түрдө өтүп атат. Бустерный доза, 3-чү дозаны да медициналык кызматкерлер, мугалимдер алып баштады. Эң биринчи бизге да ушундай буйрукта келген да, биринчи эле өнөкөт оорусу барлар 60 жаштан өйдөлөр алсын деп. Ошон үчүн бардыгы мен ушу эмдөөгө чыгарып кетет элем. Биздин коңшулаш мамлекетте жок вакциналардын бардыгын биздин өкмөтүбүз, өкмөт башчы, президенттерибиздин бардыгы толугу менен камсыздаган. Чет мамлекетке кеткендердин бардыгына бизге аябай жеңил болуп атат. Анткени кайсы мамлекетке кетсе, бардык түрү болуп атат, бардык түрү менен эмдөө жүрүп атат. Өлкөдөгү эмдөө көрсөткүчү боюнча Талас облусу жакшы жыйынтык менен келе жатат. Анткени вакцинанын биринчи дозасын калктын 73%, экинчи дозаны 67%, ал эми бустердик, башкача айтканда 3-чү дозаны 3000ден ашык адам алды. Бүгүн эле Талас облусунда 149 адам жугуштуу илдетке каршы вакцинанын 3-чү дозасын алышты. Коллективдүү иммунитетти пайда кылуу үчүн 70% көрсөткүчкө жетүү керек. Буга февраль айында жетишебиз. Жана да өлкөдө башка аймактардан биринчилерде болуп, жашыл аймакка кирүү мүмкүнчүлүгү алыс эмес дешет дарыгерлер. Эмдөө боюнча айта кетсек, ушул Талас облусу дагы деле мындай республикада лидирующий позиции деп коет. Ошол лидирующий позицияда туруп атабыз. Эми бизге Кудай буйруса, ушул Талас облусу жашыл талаага кирерге мындай 3% калды. Анан кийин аябай чоң мындай задача коюп атабыз. Ушул Кудай буйруса, ушул февралдын ичинде республикада биринчи болуп туруп, биздин аймак жашыл талаа болот буйруса. Эпидемиологиялык абалды эске алуу менен саламат сакчылары өзүңүздү жана жакындарыңызды сактоонун 4 гана эрежеси: бет кап тагынуу, колду антисептик менен тазалоо, аралыкты сактоо жана эң башкысы эмдөөдөн өтүүгө чакырышат. Рахат Бейшелиева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас району.